Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөр 2030-жылга чейин энергетика тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүнүн стратегиялык планын кабыл алышты. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн энергетика министрлеринин 4-жыйыны Астанада өттү. Жыйынга төрагалык кылган өлкөнүн энергетика министри Алмаз Адам Саткалиев мамлекет башчы Касым-Жомарт Токаев тарабынан сунушталган бул стратегиялык документ бардык мүчө мамлекеттердин энергетикалык көз карандысыздыгына жана кызыкчылыктарына карама-каршы келбей турганын баса белгиледи. Эң негизгиси бул жашыл, коопсуз энергия булагына өтүүдөгү маанилүү кадам. Важным направлением Шанхай кызматташтык уюмунун бардык мүчө өлкөлөрүнүн энергетика тармагын өнүктүрүүнүн маанилүү багыты болуп, энергиянын акырындык менен өтүшүнө жана көмүртектин нейтралдуулугуна жетүү болуп саналат. Биз бул багытты өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Анткени глобалдык климаттын өзгөрүшү баарыбызды тынчсыздандырууда. Анткени менен ар бир өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, энергетикалык коопсуздугу негизги багыт болуп саналат. Биринчи кезекте эң алдыңкы жана төмөн эмиссиялуу технологияларды өнүктүрүү жана жашыл энергетика тармагын каржылоо темпин жогорулатуу болуп саналат. Ошондой эле кадрдык дараметти пайдаланып өнүктүрүү абдан маанилүү. Казакстандын энергетика тармагындагы боордош эки өлкө Кыргызстан жана Өзбекстан менен тыгыз байланышы бар. Ошондой эле тараптар 3 тараптуу ири долбоорлорду ишке ашырууда. Максаты ички керектөөлөрдү толук камсыз кылуу, ошондой эле экспортко чыгып киреше табуу, дейт Кыргызстандын энергетика министри. Все страны Центральной Азии со времен Советского Союза. Борбордук Азиянын бардык мамлекеттери Советтер Союзу маалынан бери тыгыз энергетикалык мамилелердин тартибинде иштеп келе жатат. Биз иш ушундай эле тартипте улана берет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, менин оюмча, Борбордук Азиянын түпкү жалпы кызыкчылыгы алп мамлекеттердин Кытай, Индия, Пакистан жана башка өлкөлөрдүн рыногуна чыгуу болуп саналат. Народная республика, тот же Пакистан, Индия и другие страны.